Эки белгисиз аял чоочун үйгө кирип, үй ээсинин кызын сабап кетишкен. 81.766 болуп кетти. Ийбай сүйүнүп бир оор жүктөн бир кутулгандай болуп атам да. Азамат Исмаилов дүкөндө карызы бар адамдан карызын жаап берди. Хабиб өспүрүм менен сүрөткө түшүүдөн баш тартып талкууга түштү. Индонезияда чоң жол бир нече секундтун ичинде урап түштү. Канттагы каттоо кызматынын ишине жарандар нааразы. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Канттагы каттоо кызматынын ишине жарандар нааразы. Чүй облусунун Кан шаарында жайгашкан Ысык Ата райондук мамлекеттик каттоо кызматына жарандарды кабыл алуу өтө жай жүрүп жатканы айтылууда. Бул тууралуу аймактык кабарчыга жергиликтүү тургундар билдиришти. Маалыматка караганда, мекемеде электрондук кезек системасы жок болгондуктан жарандар тизмени өздөрү кагазга жазып төрүзүүгө аргасыз болушууда. Айрым тургундардын айтымында кызматкерлер кезек эрежесин сактабай, айрым адамдарды кезексиз киргизип жатышат. Биз эртең менен саат 8:00 келгенбиз. Азыр 11:30 болду. Ушул убакыт ичинде болгону 5 кишини кабыл алышты. Кечеден бери кезекте тургандар да бар экенин дешет жергиликтүү тургундар. Учурда жарандар тейлөөнүн жай жүрүшүнө жана уюштуруучуларына нааразы болуп, көйгөйгө көңүл бурууну өтүнүшүүдө. Индонезияда чоң жол бир нече секундтун ичинде урап түштү. Индонезиянын Ачех провинциясында унаалар каттаган жол урап чоң чуңкур пайда болду. Маалым болгондой, окуя жолду суу каптоодон сактап калуу үчүн суунун угун буруу жана жолдун мындан ары бузулушуна жол бербөө үчүн убактылуу дренаждык арык салуу иштери жүрүп жатканда болгон. Жумушчулар иштеп жатканда асфальттын астындагы жер чөгүп баштаган. Кийинчерээк үстүнгү катмарда кошумча жүккө жана суунун агымына туруштук бере албаган борпоң туруксуз топурак бар экени аныкталган. Неге билбейсиң сен? Начальник болуп, неге билбейсиң, айтсам? Бир айдан бери эшек такылап отурсуң. Бишкекте Кыргыз темир жол ишканасынын кызматкери өкмөттүк трассада саатына 190 км ылдамдык менен айдаган үчүн айыпка жыгылды. Ынтымак ордонун алдынан автоунаасын 190 км/с ылдамдыкта айдап өткөн атка минер кайгылуу милициясы тараткан видеодон чиновник Кыргыз темир жолу ишканасынын түштүк бөлүмүнүн жетекчиси Орозбек Турдубеков экенин көрүүгө болот. Ал Сус тармакка өкмөттүк трассадан катуу айдап бараткан видеосун чыгарган. Кайгылуучулар жетекчиге айып салып, мамлекеттик кызматкерлер мыйзамды сактоодо үлгү болушу керектигин белгилеген. Давай, иди сюда. Это айфон? Убери его. Давайте у меня айфон. У меня вот айфон. Хабиб өспүрүм менен сүрөткө түшүүдөн баш тартып талкууга түштү. Белгилүү спортчу UFC'нин мурдагы чемпиону Хабиб Нурмагомедов жакында көчөдө көрөрмандар менен жолугушкан. Алардын арасында кумирлери менен сүрөткө түшүүнү каалаган балдар да болгон. Окуя талкуу жаратты. Анткени Хабиб балдардын өзүнүн телефондоруна эмес, айфонго гана түшүүгө макул болгону айтылды. Бир өспүрүм өзүнүн телефонуна тартууну сураганда Хабиб "Мен сени менен сүрөткө түшпөйм" деп жооп берип, күзөтчүгө баланы жолугушуу жайынан алып чыгууну тапшырган. Бул көрүнүш социалдык тармактарда сынга алынып, спортчунун мындай мамилеси талкуу жаратууда. Что он передаст? Иди на той. Я тебе отдам. Брат, на это фото, пожалуйста. Это тоже айфон. Я с тобой не фото. Иди сюда. Амон, бери его. Брат, одну фото сделай. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Эки белгисиз аял чоочун үйгө кирип, үй ээсинин кызын сабап кетишкен. Новопавловка айылында 2 декабрда болжол менен саат 16:30 чамасында эки белгисиз аял башкалардын үйүнө кирип, үй ээсинин 2005-жылы туулган кызын сабап кеткен. Жабырлануучу Ленин Рипке кайрылып, учурда сот медициналык экспертизалар дайындалды. Ошол күндөн бери милиция эч кандай аракет жасаган жок. Экспертизанын жыйынтыгын күтүп жатабыз дешет. Бирок мыйзам боюнча башка бирөөнүн үйүнө уруксатсыз кирип, адамды сабоо бул кылмыш деп билдиришти күбөлөр. Булак Сокол медиа.
81766 болуп калыптыр. Ийбай сүйүнүп бир оор жүктөн бир кутулгандай болуп атам да. Tamam Hoca. Азамат Исмаилов дүкөндө карызы бар адамдан карызын жаап берди. Режиссер Азамат Исмаилов командасы менен шаардагы дүкөндөрдүн бирине барып, карызы көбөйүп кеткен үй бүлөгө жардам көрсөттү. Маалыматка караганда ал үй бүлө бир топ убакыттан бери азык-түлүк үчүн алган карызын төлөй албай жүргөн. Исмаилов дүкөндөгү бардык карызды өзү төлөп берип, үй бүлөгө кошумча колдоо көрсөткөн. Окуя соц тармак колдонуучулар тарабынан жылуу кабыл алынып, режиссердун кайрымдуулук кадамы мактоого татыды. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен сиздерге бүгүн отчет берейин деп чыктым. Сиздерден чогулган акча 450 миң болду. Биз мындан 3,5 жыл мурун Ош-Бишкек жолунда катуу жол кырсыгына кабылып, балам баса албай калган. Башында аппарат менен, азыркы учурда аппарат менен жашайт балам. Балам 4кө чыкты. 4кө чыкса да ушу баса албай жатат. Сиздерден сураныч, баламдын акыркы операциясына жардам кылып кетиңиздер. Дагы да кайрымдуулукка муктаж болуп турабыз биз. Операция Түркия мамлекетинде болгондуктан 45 миң улар каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жок болгондуктан сиздерден кайрымдуу кыргыз элине жардам сурап кайрылдык. Сиздерден суранарым, баламдын басып кетишине себепкер болуңуздар. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт экен. Сиздерден суранарым, ушу балам дагы көптүн катарында басып ойнуп кетүүсүн каалайм. Мен дагы кайрымдуу кылып коюңуздар, кайрымдуулукту сиздерден сураныч. Башка балдардай болуп ойноп, күлүп жүрүүсүн каалаймын. Жол кырсыгынан улам ушу балам баса албай, ушу смесь ичет балам. Сүт ичип ушул менен жүрөт. Реквизит номерлер бардыгы өзүмө караштуу. М-банк 0300 Кутманбек С деп чыгат. Өзүмдүн бир тууган энем. Кайрымдуулук кылып коюңуздар, сиздерден сураныч. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 7807 Кундузай деп чыгат. Ал да өзүмдүн сиңдим. Кайрымдуу кылып кетиңиздер, сиздерден сураныч. Баарыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. 81766 болуп калыптыр. Ийбай сүйүнүп бир оор жүктөн бир кутулгандай болуп атам да. Tamam Hoca. Bizde azыр карыздан кутулуу деген акция болуп жатат. Карыз дептер бизде толуп кетпедиби? Эң бир муктаж, бергиси келип бирок бере албай жүргөн, кыйналып жүргөн жакшы үй бүлөлөр болсо, ичпеген, чекпеген мисалы үчүн биз карызын төлөйлү дедик эле. Бежен типтери да калың экен да. Негизи дүкөнүбүздө канча чыгат мунун баарын эсептегенде? Канча киши карыз? Бир 700-800 миллионго жакын болуп калат да. Миллионго жакын. Тиги жайдан бери берем деген ойдон жок, бирок эме шартына байланыштуу болуп атат да. Өзү жакшы бала, дин жолунда жүрөт. Негизи эмнелерди алат бул жактан? Продукт эле алат, жалаң. Өзү деле албайт, аял келип продукт алып кетет. Аны өзү төлөп койчу. Могу жылдар өзү кыйналып атат да. 81766 болуп кетти. Ушунча сумма иш. Бул канчадан бери десиз? Тиги жайдан бери болуп келет. 81 миң. Канча баласы бар? Балдар барбы? Ооба, 3 баласы бар. 3 баласы келинчеги 5 өлө чыгат. 5 отуруп. Кичинекей туугандар мындай кылалы. Эгерде чындап эле сиз шулардын арасынан эң татыктуусу десеңиз 81 миң сом 766 сом карызын жабалы. Рахат жагандай. Жакшы да. Жакшы. Карызды качан бересиңер деп чалып аттым эле да. Ошо сиз ойлоп жүрсүңөр аябай. Неме кылсак кача алат болуп. Срочно керек болду алар. Срочно керек болчу да ооба. Мен да карызын жабышым керек эле. Анда сага сүйүнчү. Эми азыр бир балдар келиптир, соопчулук иш кылып атыптыр да. Анан ошо тандагым дейт, эң чоң сумма дейт. Анан силердики экен да эң чоң суммачы. Анан чийип коелук дейт да. Акция болуп атыптыр. Чындап эле? Ооба, чын эле. Кимдер рахатчы? Инстаграмдан көрүп калдым эле ошондой экенсиздерди. Рахмат. Мен ошо ойлоп атам эле, ушу бизге дагы насип болот экен. Жанап экен атынан сиздерге болсун. Аллах таалам 3 балаңыз бар деди, ошо эң жакшы тарбия берген мыкты эне болуңуз. Мен ушу сиздерди Инстаграмдан көрүп жүрдүм эле, ушу чын жүрөктөн аябай Аллах таалам эме болдум эле деп, ушундай бизге дагы насип болсо экен депчи. Ийбай сүйүнүп бир оор жүктөн бир кутулгандай болуп атам да. Рахмат силерге түшүнтүп, анча-мынча карыздарды жаап кеткениңерге. 70-80 миң. Эжеке, сиздин ушул айкөлдүгүңүз үчүн, берешендигиңиз үчүн сиздин ушундай бир карыз деген биз азыр кино болуп жаткан. Ушул карыз менен аябай жакын болуп калдыңыз. Сизди ушул кинобузга чакыруу
баракчасын беребиз. Ошо Жанарбек эке, дагы жолу Аллах ыраазы болсун сизден. Ишиңер ийгилик. Кыскасы Кудай таалам канча берсеңиз да сизге 1000 эселеп көбөйтүп берсин. Неге билбейсиң сен? Начальник болуп тур. Неге билбейсиң, айтсам? Bir aydan beri esek takılı otasın. Урматтуу жарандар, урматтуу айдоочулар, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, жол кырсыктардын бирден бир чоң себеби бул ылдамдыкты ашыруу болуп эсептелинет. Өзүңүздөр билгендей, биздин бир мамлекеттик ишкерибиз бар экен, Орозбек Турдубек уулу деген агабыз. Тилекке каршы мен билбейм, бул өзү айдаганбы автоунаасын же башка бирөөнүн видеосун киргизип койгонбу, бирок өзүнүн Instagram баракчасында дал ушундай видеолорду киргизгени бул мен ойлойм, бул туура эмес. Андан сырткары, эгерде өзү болгон болсо, мен ойлойм өзү келип протокол жаздырып жана айыпты төлөп коет деп. Бишкек шаарынын милициянын кайгылуу кызмат башкармаларынын кызматкерлери ар дайым ылдамдыкты ашырбаңыздар, мас абалында унаа башкарбаңыздар, жол кыймыл эрежесин сактаңыздар деп чакырабыз. Бирок кээ бирки үлгү боло турчу адамдар тилекке каршы ушундай кылып жатышат. Урматтуу айдоочулар, жол кыймылынын эрежесин таксатаңыздар. Так, вот мы Сахатинский госрегистр, город Кант. Вот здесь вот. Можно я возьму? Вот здесь вот такой запись идет. Вот так люди записываются. Сюда. Никаких электронных табло, ничего нету, да? Вот. Со вчерашнего дня. Со вчерашнего дня стоят на очереди. 5 утра приезжают. Вот сейчас 5-й человек, да, зашел? Да. Вот время уже у нас 11:30, вот 5 человек только приняли. А если им обращаешься, они говорят, если хотите, идите в частный нотариус. Без очереди здесь пропускают. Просим принять меры, обратить внимание.